Ассаламу алейкум достор. Алдыңкы видеодо мен сиздерге Trust Wallet'in ичинен кантип кошумча акча табабыз ошол боюнча маалымат берип кетмекчимин. Ал үчүн бул ссылка, мен берген ссылканы копиялайбыз. Биринчи копиялап, мындай Trust Wallet деген кошелек баарыбыз эле колдонобуз. Эгерде колдоно электер болсо, немеден Play Market'ten, App Store'дон көчүрүп колдонсоңуздар болот. Көчүрүү, колдонуу үчүн баягы жаңыдан ачылып атканда 12 сөздөн турган, англисче сөздөн турган фраза берет. Ошону сөзсүз түрдө кагазга тизмектеп жазып сактап алыңыздар. Андан соң биз бул жакта биз неме киргизебиз. Мисалы, азыркы мен айтып аткан сайтка иштеш үчүн, Trust Wallet'in ичинен кошумча акча табыш үчүн бизге BNB 0,24 цент долларлык BNB жана ошондой эле $10 жогору болгон тезер керек болот. Web20 Smart Chain USD керек болот да. Мына USD деп жазсак, бул жерде Web20 ушул монета керек болот. Менде азыр бир эле бар, азыр пополнение жасайм. Жана ошондой эле комиссия үчүн подключение кылабыз. Ошол үчүн Smart Chain керек болот бизге. Биринчи пополнение кылып алайлы. Ал үчүн кнопканы басабыз дагы USD деп жазасыздар. Ушул жерде Web20 Binance Pay деп чыгат да. Ушуну жандырабыз. Мынакей Web20 Binance Pay, ушуну жандырабыз. Андан кийин бизге BNB монетасы керек болот. Binance Smart Chain. Smart Chain деп кара фондогу ушуну жандырабыз. Комиссия үчүн ушул керек болот. Биз алгач Smart Chain бул жака неме кылайлы, получить дейли. Получить деп туруп адресибизди алабыз бул жерден. Адресибизди алып, анан Binance'дан буяка котором. Binance'да азыркы адреске мен спот ойдон которомун. Мынакей $2,5 болуп калат экен, майли. Которо берейин. Мынакей достор, 0,01 BNB котордум. Азырынча түш элек, ага чейин. Буга түшкүчө биз Binance USD'ден айттым го, тезерди. Ошону дагы толукташыбыз керек. Мына ушуну толукташ үчүн буну дагы адресин алып алабыз. Скопировать этип алып алабыз дагы. Binance'дан толуктайм дегендер Binance'га кирип толуктайбыз. Бул Binance'да USD'ди тезерди вывод басабыз, андан кийин адрести жазабыз. Сеть Web20 Smart Chain'ди тандайбыз. Андан кийин бул жерге канча которушубуз керек, ошону жазабыз. Мисалы, мен $30 которгум келсе, $30 деп жазам. Андан кийин вывод кылабыз. Код келет, коддорду жазабыз. Мынакей $30 дагы пополненияга быйыл бул жака жөнөттүк. Азыр келгиче биздин Smart Chain'ибиз түшүп калды окшойт. Бир текшерейли обновление кылып. Мынакей түшүптүр. Мына $2,64 болуп, азыр уже түштү. Эми азыр бизге бул монета түшүш керек, бир аз күтүп турабыз. Бул долларыбыз дагы мынакей келип түштү. Экранды бир обновление кылалы. Мына өзүмдө $1 бар болгон үчүн $30 болуп калды. Эми браузер Dapps деген бөлүмгө киребиз дагы. Баягы ссылканы копиялап келебиз. Реферальный ссылканы копиялап келебиз. Андан кийин копиялап келгенден кийин бул эфириумду басып туруп Smart Chain'га алмаштырабыз. Мынакей обновление болуп атат. Алачык. Обновление болуп атат. Эми мына обновление болду, подключение болду биздин кошелегибиз. Эми бул жерде карай турган болсок, эгерде $100 чейин сактасак, күнүнө бизге 2,5% түшөт. Бул дегени, мисалы $100 сактасак, $2,5 күнүнө кошулуп турат деген сөз да. $100 жогору болсо, анда 2,6% күнүнө ошо суммабызга кошулуп турат. Эми мына аккаунт дегенди баса турган болсок, мисалы майнинг уже башталды. Биздин кошелегибизде $30.71 бар. Бир 2 сааттан кийин бул жерди карай турган болсок,
уже биздин прибылибиз кошула баштайт. Муну акча чыгарыш үчүн могу жерде канча чыгарабыз ошону басып, конфирмди басып баланска чыгарып алсак болот. Бул жерде майнинг бул Trust Wallet аркылуу иштеп жатабыз, мындайча айтканда. Ошондуктан жаңы Trust Wallet ачып иштесеңиздер болот. Ушундай таблицасын жана калькуляторун азыр. Так, азыр биз ушул баланстагы $30 подключение кылабыз. Ал үчүн Receive дегенди басабыз. Буну баскандан кийин Confirm'ди басабыз. Мына жерде кызыл болуп турат. Мынакей. Confirm баскандан кийин жанагы $0.22 БНБ болуш керек деп айттым го. Ушул жерге комиссияга керек болот. Одобрить этебиз. Мынакей одобрение бердик. Мына жашыл болду. $30.71 одобрение бердик. Күнүнө бизге $0.76 кошулуп турат экен бул баланстын үстүнө. Confirm'ди басып коебуз. Болду. Эми биз толугу менен бул майнингди подключение кылып алдык. Ал эми реферальный ссылканы мына Invite деген жерден басып карасак болот. Реферальный системасы дагы бар экен. Бул $100 чейинки сактагандар үчүн 10% түшүп турат. $100 жогору сактагандар үчүн дагы биринчи линиядан 10%, бардыгы эле ошо рефералдардан 10% түшүп турат экен. Бул жерде описанияга Telegram группаны жайгаштырып коем. Ушул жерден дагы мен ушул эле айтып аткан нерселерди ушундай скриншот аркылуу киргизип коем. Ошо подключение болуп, ал жактан дагы кеңири көрсөңөр болот. Мына кандай подключение кылабыз, бүт бардыгы жазылып кетирип коем.